Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Men hozir chet өлкөдө иштеп жүрөм. Үйдүн биринчи кызы болом. Ата-энем айылда орто жашаган үй бүлөлөрдүн катарына киребиз. Аллага шүгүр. Мен динге келгениме 3 жыл болду. Бирок үй бүлөм динде эмес. Өзгөчө биздин үй бүлөдө кыз баланы анча баркташпайт. Мен болсо менин үй бүлөдө намаз окуп, дин менен жашашын каалайм. Жана үй бүлөмдө кыздын баркы көтөрүлүсү экен дейм. Айрыкча атам бааласа экен. Ошондуктан ушул жактан тапкан акчама атама Меккеге умра жолдомо алып берсемби деп ойлонуп жатам. Балким ошол жерде аалымдардын баяндарын угуп, жүрөгүнө таасир этер деп үмүттөнөмүн. Бирок өзүмдүн деле байлыгым жок, студентмин. Азырынча ушундай иштеп тапкан акчам гана бар. Суроом, шарият боюнча менин абалымда атама умрага жолдомо алып берүүм туура болобу? Бул амал сооптубу? Же өзүмдүн абалымды да эске алып, башкача жардам кылганым туураракпы? Машалла, караңчы. Машалла, кыз бала, студент, ата-энесине күйүп, алар да ошо намаз окуп калса экен, иман жолуна түшүп калса экен, адал жолуна түшүп калса экен деп. Şu umraga ар жагын ойлоп, şu umraga барып келсе деп. Сиз студент экенсиз. Өзүңүздү биринчи жакшы караңыз. Сизге эч кандай милдет эмес ата-энеңиз умрага жиберген. Анан көрөк ошону өзүңүз жакшынакай окуп, кажетиңиз, контрагыңыз, тамак ашыңыз, турак жайыңыз, жашооңуз деген бар. Андан дагы эгерде ашса, анда мейли. Ата-энени умрага жөнөтүп койсоңуз, Кудай кааласа өтө сооптуу иш бул. Бирок биринчи өзүңүздүн зарылчылыгыңыз, кажетиңизден бүткөндөн кийин, анан кийин ата-энеге. Атак мисалы эч кандай шарият боюнча милдеттүү эмессиз. Эгерде кылган болсоңуз, машалла, айкөлдүүлүгүңүз болот, кайрымдуулугуңуз болот. Ажап эмес сиздин ушул кыймыл акчаңыз машалла берип, ата-энеңиз умрага барып, машалла, ибадат көй, намаз көй болуп келип калса. Аллахым берекесин берсин.